Бул жерде Куран илим менен эч убакта каршы келбейт экен да, демек ошол эле кетет, чындык менен кетип турбайбы анда. Андан кийинкисин окуп коеюн. 8-чи. Биздин асмандар менен жерди да, ал экөөнүн арасындагыларды да белгилүү бир мөөнөткө жаратканыбыз ак. Капырларга мындан эскертүү болсо деле баш тартып жатышат. Эми мындай. Асмандар менен жердин мөөнөтү бар экен. Ал экөөнүн арасында. Ошондон кийин ал кыйрайт экен да. Мөөнөт койгондон мөөнөт бүткөндөн ал жашабайт деген сөз. Андан кийин Алла 7 кат асман менен жерди жана ал экөөсүнүн арасындагыларды 6 күндө жаратты. Андан кийин алар аршка жай алды. Мындай. Буга чейин ушундай деп келишкен. Алла Таала асман жерди бир мезгилде 6 күндө жаратып койгон экен. Бул туура эмес. Эмне үчүн туура эмес? Мындай деп атат. Асмандар менен жерди жана ал экөөсүнүн арасындагыларды 6 күндө жаратты. Кыяматка чейин адам туулабы? Ооба. Жаныбарлар туулабы? Дарактар өсүп атабы? Ошо асман жердин арасындагы нерселерби? Бул башталышынан акырына чейинки убакыт. 6 күн демек али жаралып бүт элек процесс айтылып аткан турбайбы анда? Эми мындан али болуп аткан процесс ошонун ичинде турбайбы баары? 100 миллион жылдай калса мунун көп өтүп кетти да. Ооба. Бул жерде ошо башталышынан акырына чейин 6 күн экен, бирок бул 6 күнүң да табышмак. Каяктагы өлчөп ал? Асман жерди эсептеп атат. 6 күндүн узактыгы канчалык деген суроо келет да. Бирок бул 6 күн ошол асмандын жердин жаралган эң алгачкы убактысынан баягы точка отсчёта кеткен. Кыяматка чейинки убакыт. Ошонун убагына чейин Алла Таала асман жердин ичинде жарата берет. Ошонун ичине кире берет. Демек азыркы жанагы физикада айтылып аткан ошол сингулярдуу абалынан баштап жанагы акыркы большое сжатие ошого чейинки учурду баарысы 6 күн турбайбы да? Демек ошо 6 күн деген каяктан чыкты, бул кандай эсебем анда? Эми кийинки аяттан окуйбуз аны. 10-чу. Ал 7 кат асман менен жерди 6 күндө жаратты. Анын аршы суунун үстүндө болчу. Мана бул арштын күнү менен. Эми ошо арш жөнүндө да бир түшүндүрүп кетсеңиз, бул арш деген эмне? Арш деген ушундай. Бул эки маселе чечилбей келатат. Аалымдар арш башка экен, курсы башка экен дейт. Арш жана курсы деп эки ого айтылып келет. Арш деген орус тилинде айтсак навес, чатыр деген жаап турган. Аятал курсуда айтат, асман жер, 7 кат асман жерди арш курчап турат деп. Ал деле ушул жанагы көрсөткөн мына 7 кат асман жер болсо, анын сыртынан курчап турат. Мына 7-чи асман болсо, ошонун сыртынан арш мына навес болуп курчап турат да. Шар. Ушундай түшүн. Ал эми бардык тарабынан навес да, астынан үстүнөн шар формасында. Шар. Ошондой түшүн, ошондой түшүнүшүбүз керек. Ошонун 6 күнү 6 градус деп атпайбызбы? Ооба. Асман кеңейип асмандын жылы ошонун 6 градусуна эле сорго жетип барат экен узундугу. 6 күн деген ошондо ушунун эле 6 градус экен да. Болуп калат экен мунун чоң алкагы кыяматка жеткен. Демек бул ошо арштын күнү менен эсептелип аткан турбайбы анда? Жана 6 күн деген 4 күн дегенде ошо арштын күнү менен. Жок, ал 4 күн тоолор ал жердин эсеби. Аны асмандын жылы менен эсептеп атат. 360 миллиард жыл асмандын бир жылы. Бирок ал турбайт да, ал кеңейип кетет. Ошо кеңейгенин ошого 2 эсе болсо 2 жыл болуп калат. 720 миллиард жыл болсо 2 жыл болуп калат да асмандык. Ушундай түшүнүшүбүз керек. Дагы андан кийин Алладан башка кудай жок. Бул аятагы курсу. Мына ушундай да. Алладан башка кудай жок. Ал түбөлүк бар. Түбөлүк тирүү. Аны уйку да албайт, үргүлөбөйт. Асмандагылар да, жердегилер да аныкы. Анын уруксаты болбой ким коргой алат? Ал аларга чейинкини да, алардан кийинкини да билет. Алар анын билгендеринен аларга каалаганын гана биле алышат. Анын күрсүсү 7 кат асман менен жерди чүңкөп турат. Ал экөөсүн сактагандан ага эч бир оорчулук жетпейт. Улуу да, бийик да ал өзү.
Бул белгилүү улуу аят курсу. Мына бул жерде курсу деп атат. Муну дээрлик ар бир мусулман жатка билет десек да болот да. Жатка билет. Мына бизде ушул суроо жок да. Ушинтип сурасаң, сени жаман көрүшү мүмкүн же жактырбайт. Мусулмандардан эле. Биз өлгөндөн кийин бейишке тозокко барат экенбиз. Бейиш каякта турат, бияктабы, каякта десең, сени жаман көрөт да. Бейиш асманда деп коюшат. Жок, асманын кыйрап атса, кыйрайт деп атпайбы. Анан кантип анан бейиш асманда болуп калат, Жети кабат асман менен жер бар, кыяматта кыйрап атат. Биз каяка барабыз, ал кыйрап. Бейиш жок болуп кетип анда эгер мунун ичинде болсо. Мына ушундай биз билимге жол койбой атканыбыз ушул да, ойлонуш керек. Ойлон деп атат Кур'ан. Мына азыр арыш менен күрсүнүн маселесин чечишибиз керек. Бул эки башка аламбы? Бул жерде күрсү каптап турат деп атат. Кийинки аятты окуйбуз. Боло турган азапты бир суроочу сурады. Капырларга аны артка кайтаруучу жок. Баскычтардын ээси Алладан. Ага периштелер менен рух, Жабраил 50.000 жылга барабар бир күндө көтөрүлүп чыгышат. Мына бул аятты дагы түшүнө алышпай жүргөн. Баскычтардын ээси Алладан дегенде мына бул ала мындай тепкиш болуп турат да. Ошол мына кабатты тепкиш деп түшүнөт экенбиз да. Биринчи, экинчи, бешинчи, алтынчы. Периштелер менен рух, Жабраил алейхиссалам 50.000 жылга барабар бир күндө көтөрүлүп чыгышат дейт. Эми мына бул жерге мен жазайын. Сен өз колуң менен жазчы. 50.000 жыл көбөйтөбүз. Асмандын bir жылы канча эле? 360 миллиард жарык жылы. Көбөйтөбүз ошого. 360 миллиардка көбөйт. 360 миллиард жылга көбөйтсөң канча болот экен? Так, муну көбөйтүш үчүн эми оңойраагын алалы да. Көбөйтө албайсың го мен. Так, 5 180 бияна эсеп жетпей калат экен ар жагына. Бирди кой, бирди жаз. 1 8ди койдуңбу? 8 0 эми 15 0 ула. Bunun arkasında 15 0 кетет да. Наке. Канча болду? Миллиард, триллион, квадриллион. Демек, квинтиллион. 1 квинтиллион 8 квадриллион жарык жылына бар. Асмандын 1 градусу, bir gün деген 1 градусу. Оволдогу жылына 360 миллиард жылга карата. Кеңейет да бул шар кеңейип атканда градус өсөбү? 50.000 эсе чоңойгондо арыштын 1 күнүнө жетет экен, 1 градусуна. Сыртынан курчап турган. Түшүндүңбү? Так, мынакей. Могул арыш дейли. Мына биринчи бул баягы жердин сингулярдык абалдагы өлчөмү. Асмандын 1 жылы 360 миллиард жылбы? Ооба. Ушул 50.000 эсе чоңойгондо мына ушу чоң алкак. Керилип чоңойгондо. Но бир күн ошондо арыштын 1 градусуна жетет экен. Сыртынан каптап турган арыштын, улук арыштын. Түшүндүңбү? Демек, бул ошо кыяматка чейин могу арыш 50.000 эсеге чоңоет деген көрүп турбайбы анда? Жок, асман. Кыяматка шашпа дагы бар. Кыяматка шашпа. Бу жерде 1 күндү аныкташ керек болуп атат. Асмандын 1 күнү чоңоюп атат. Мына 1 күнү мындай чоңойот. Мына градус деген. Мындай белеби, ал мындай болуп чоңоюп кете берет, Ушинтип чоңоюп кете берет да. Градус өсүп атабы? Мына ушунда. Мына эгер 1 жарык жыл болсо, мына асмандын
чоң алкагы болсо, ушу 1 градусу ушуга 50 000 эсе өсүп жеткенде кеңейип, ушул мезгилдеги асмандын жылы ушул мезгилдеги асмандын жылы. Арыштын 1 эле градусуна барабар болот экен. 360-тан 1 градусуна, түшүндүңбү? Демек, түшүндүм. Эми түшүндүм. 360 миллиард биздики мына арш болсо, бунун ортосунда мына жерде чекитин ушул биздин асман болчу да, биринчиде. Мына ушул улам чоңоюп отуруп, могул жерге жеткенде, ошондо мына 1 квинтиллион жанагы жылга көбөйүп эсе чоңоюп экен да. Дагы тактап коелу. Асмандын баштапкы жылы, мына жыл деген чоң алкагы деп атабыз да, мындай. Ушул чоңоюп отуруп, өсүп, мына өсүп атат да улам, өсүп отуруп, мына ошонун 1 градусу ушунун оболкусуна 50 000 эсеге чейин чоңоюп жеткенде, ошол мезгилдеги жылы чоң алкага арыштын 1 эле градусуна барат. Түшүндүм. Мына эми түшүндүм. Түшүндүңбү? Эми ушуну 6 күндө атып элеби? 6га көбөйтсөң, ошондо 6 эле градуска арш кыймылдайт турбайбы ошондо? Жок, арш немесине жетип барат. Жетип барат турбайбы мына? Ушуну жанагы канча чыкты? 5, 6. Мынакей. 1 эмне дедиң? 1 квинтиллион 8 квадриллионду дагы 6га көбөйтүсүң, 6 күндө атат да. Муну дагы көбөйткөндө ошондо мына мен чыгаргам мына. 6 квинтиллион 480 квадриллион жарык жылына бар бул эми. Жарык ошончо мезгилде учуп кете тургандай чоң алкагы чоң. Ошол мына могул болот экен да. Ошондо арыштын 6 эле градусуна барабар болуп калат экен. Демек, ошондо асмандын жалпы радиусу арыштын 6 градусунча эле болот экен да. Эми муну жөнөкөй пендечилик алсак, арыштын чоң алкагы 360 метр болсо, асмандык 6 эле метр болот. Ошондой болуп калат экен да. Ушундай жөнөкөй түшүнүк. Демек, бул арыш дегендин өзү таптакыр жана биз эсеби жок, чексиз деген нерседей эле түшүнүк болуп калат экен да буга жеткичинде. Жок, уран чексиз. Бирок бул жерде чектүү экен ал. Чектүү. Арыш бул ушу жерде бир маселе. Дайыма өзгөрбөй турган, көлөмү өзгөрбөгөн туруктуу чоңдук турбайбы? Ошо менен эсептейт да. Болбосо ал деле чоңоюп кете берсе, кантип мүмкүн болбой калмак. Кайсыга салыштырып эсептейт? Демек, бул жерде Куран бекеринен ошо арышты барысын айтып аткан жок турбайбы анда? Ошону эсептегиле деп аткан турбайбы? Бир гана маселени биз билбейбиз. Эки маселени билбейбиз бул жерде. Арыш эгер ушул болсо, биз кайсы райондо турабыз? 7 кабат асман жер. Биягындабы, же центринде билбейбиз. Бул айтылбаган. Бул бир маселе айтылган жок. Анан экинчи, арыштын ичинде 7 кабат асмандан башка да аламдар болушу мүмкүн ушунда. Ал жөнүндө бизге кабар бербейт. Биз өзүбүздүн аламдыгын айтып атабыз да. Демек, эсептеп көргөн бизге керектүү гана эсептей турган гана нерсени берип атыптыр да анда. Мен аны жана компьютерден чыгарып салыштырып көргөндө, арыш 7 кабат асмандан 200 000 эсе чоң экен. Ошон үчүн Алла Таала улуг арыш дейт экен да. Арышул Карим улуг арыш деп атат. Анан жанагы арышка жайгарды деген аятты да которуша албай кыйналышат да. Алла арышка жай алды деп айтыша албай кафир болуп кетебиз деп, жо асмандарды ошого жайгаштырган ичине. Туура, ошо эгер Алла ошо жерге жайгашты дегенде анда кафир болосуң, анда Алла отура турган эмес да. Ана Алланын тагы экен. Бирок ошондой эле которушуп атпайбы? Күрсү дегенде ошо так престол деп которуп атат орусча, ошол Алланын отурган тактысы деген. Ал орус менен ишин, орус таптакыр динди түшүнбөйт. 1000 жыл окуп келип аткан кыргыз мусулмандар карай албай атат. Түшүндүңбү? Ошондо кыяматтын мезгилинде bir күнү 6 квинтиллион 480 квадриллион жарык жылына барар экен. Ал эми 7 кабат асман жердин чоң алкагы 38 квинтиллион 880 квадриллион жарык жыл. 888 квадриллион, радиусу
6 квинтиллион 250 квадриллион жарык жылына барар экен. Бул эми эсептелип чыккан да менде. Бул арыштын көлөмү. Бул 7 кабат асман. 7 кабат асмандыкы, арыштыкы өзүнчө. Арыштыкы аябай чоң. Арыштыкы. Бул немесебин санды жок болуш керек. Жок. 2 коет, 2 анан кийин үтүр коюп 3328 20,0 коет экенсиң. Аркасына. Мында эсеп жок да бизде. Радиусу 375 квинтиллион жарык жылына бар экен. Мынау менен Куран деген бул азыр астрофизиканы жөн эле бир пешке кылып коюп атат да. Ал муну эртеле карап атат. Биздики мына биринчи эле мына космостун жылдыздуу асмандын эле биринчи эмесин карап атат. О, кичинекей эле точкасын карап атат. Бул бүгүнкү күндө ушу астрономия жерден канча аралыкка чейинки космосту көзөмөлдөп атат? 46 миллиард жарык жылына барабар. Болгон жеткен чеги ошол, Биз экөөбүз 6 квинтиллион 480 6 квинтиллион 250 квадриллион жарык жылындагы радиуста аламды карап атабыз. Бул болгону биз мына жылдыздар турган ааламды айтып атабыз. Жок, 7 кабат асман, жылдыздардыкын эмес. 7 кабат асмандыкы. 13-аятында окуп кой. Ал асмандан жерге чейинки иштерди башкарып турат. Андан кийин силердин эсебиңер боюнча 1000 жылга барабар бир күндө ал иштер ага көтөрүлүп чыгып барат. Мына эми ушуну жакшы түшүнүп алайлы. Мына мен 1-2 алымдар койсоңчу 7 кабат асман бар, анан сен дагы бир асман кошуп дейт. Ошондой суроолор мага да берилип атат. Мына эми ушу жерден чыгат. 50 000 жыл дедик белеби? 50 000 жылда. Буга чейин 50 000 жылда айттыкпы? Эми бул жерде айтып атат. Периштелер менен урук Жабирил 50 000 жылга барабар бир күндө көтөрүлүп чыгышат. Бул аршка чейин каралып айттык буга чейин. Бул Сажда сурасында айтып атат. Ал асмандан жерге чейин киштерди дейт. Башкарып турат. Андан кийин силердин эсебиңер боюнча 1000 жылга барабар бир күндө ал иштер ага көтөрүлүп чыгат. Кыяматта эсебине да. Демек 50 000 жылдан 1000 жылды кемситсе канча болот? 49 000. Мына туура эсептеп атасың. 49 000 жылын ошо жылдыз сама дүния дегенбиз. Жылдыздар асманына беребиз, анткени биз жылдыздар асманында турабыз. Демек ошол жана алып койгон 1000 жылдыкы бул ошо жылдыздар асманына тиешелүү. 49 000 жыл калдыбы? Бул асманга тиешелүү болуп калат ошо. Муну 7 кабат асманга бөлүп коесуң 7 000 жылдан. Демек 49 000 жыл бул ошо 7 кабат асмандагы аралык экен да. Биринчи асмандан 7-чи асманга чейин. Кылып бөлөсүң. Ошондо ушундай болуп калат. Жылдыздар асманыныкы мынау жылдыздар асманы болсо, мынау 7-чи асман болсо, мунун чоң алкагы 50ден 1 кысым болуп калат экен. Мындай грубый айтканда 7-чи кабат асмандын чоң алкагы 50 метр деп алсак, бул 1 эле метр. Анда жылдыздар асманыкы 1 эле метр болуп калат экен. Анан 7 кабат асманга бөлөбүзбү 7ден? 49. Анда биринчи асмандыкы 8 метр, экинчиники 15 метр, ушу 7ден кошулуп 22 метр, 29 метр. 7,176 болуп кетет экен да, эме эсеп. 777 квадриллион 600 триллион жарык жылына барабар экен чоң алкагы, жылдыздар асманынык. Мына ушу жерден бир токтоп анан дагы улайбыз. Бул космология ушундай. Бул ушул жагында азырынча ашкыл болуш оңой эмес окшойт. Үйдөн да эсептейсиң. Мына Куранын аркасында комментарийде да калькулятордо эсептейсиң, бул таблицалары да.